Шаардагы бийик имарат аскалуу тоого жете албайт. Айылдан адам кетсе да, адамдан айыл кете албайт демекчи. Бүгүнкү айыл дейми көрсөтүүбүздү Ак Суу районунун эң четки айылдардын бири Жылдыз айылы тууралуу болмокчу. Анда эмесе алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Аты 1977 жылы декабрь айында коюлган. Себеби ага чейин экинчи ферма деген экинчи бөлүм деген совхоз Караколдон бөлүнүп чыккан мал чарбасы менен эме болчу ферма. Совхоз Каракол 1940 жылы уюшулган чарба экен. Асыл тукум чарбаларга чарба болуп, уйга, анан койго. Анан бул айылга 200 баш уйду айдап келет. 2 урт менен алып келип, өйдө жакка алып барып орнотот. Орноткондон кийин ошентип экинчи ферма, экинчи бөлүм болуп калган экен, совхоз Каракол. Аксакалдарды чогултуп анда мен башкаруучу элем. Бул айылда Жылдызда декабрь айында чогултуп алып сүйлөшүп макулдаштык. Айылдын атын коелу. Анан тигини айтты, муну айтты, анан акыры жүрүп отуруп Жылдызга токтодук. Жылдызга токтогондон кийин Божокоев Ракым деген чоң уста бар болчу, темир уста. Темирди кадимкидей эритип, ыйлаткан, ырдаткан. Анан ошол кишини чакырып алып сурады: "Бай, Ракым таяке, кандай кылабыз? Могу жерге бир арка орнотолу. Арканы орнотуп Жылдыз деп жазалы. Тегерегин эмне монтаждайсың десем, ал киши чийип алып келип берди, көргөздү. Көргөзгөндөн кийин жактырдым. Бир жагында трактор бар болчу, бир жактагында уй башы менен эметилес аркада. Анан чоң Жылдыз болчу, күйүп турчу жаркырап. Ичинде колокол, баягы жагынан элге музыка койгон колокол бар болчу. Мына ошону күнү-түнү ырдатып коюп, аты айылдыкы тушоосу кесилген. Көл боюнча, балким Кыргызстан боюнча биринчи коюлган арка ушул. Жылдыз деп, андан кийин айылдар аркаларын ар ким өзүнчө өз билгендей кое башташты. Совхоз Каракол болуп уюшулганда 40-жыл болгон экен. Ошондо биздин бөлүмгө где-то бир 42 жылга бөлүнүп келген экен. Бул жерде болгон эле даяркалар бар экен, алып келген экен. Анан ылдый жакта бир канча бир түтүн орустар бар экен. Кичинекей эле чакан айыл болчу. Ошондо калп айтпасам бир түтүнү бир 100гө жетпеген түтүн болуш керек эле. Жылы мамлекет тарабынан 225 орундук мектеп курулуп жатат. Буюрса, биз ошол мектепке киребиз деген жакшы үмүттө турабыз. Мурунку окуп аткан мектеп негизинен өтө эле спорт залы жок, актовый залы жок. Балдар спорт оюндарын ачык асманда өтүшчү. Ал эми азыркы убакта болсо, мынакей жаркыраган мектепте спорт залы бар, ичинде актовый залы бар. Балдарга азыркы заманбапка ылайыктуу талапка жооп берген мектеп курулуп жатат. Буюрса, мынакей бир айдан кийин ушу мектепте окуйбуз деген үмүттө турабыз. Бюджетине 168 миллион талап кылынып атат. Мектеп негизи азыркы заманга ылайыктуу жогорку деңгээлде салынып атат. Сапаты эң жакшы салынып атат да. Биздин мектепте жалпы 20 мугалим эмгектенет, 225 окуучу окуйт. Билим сапатыбыз жакшы, билим сапат түшүп кеткен жок. Азыркы убакта ОРТ тестке катышат. Биздин окуучулар эң жогорку баллды алышты. Эң негизгиси бардыгы өзүнүн кесибин таап
жогорку окуу жайларда окуп атышат. Ушу алган мектептен алган билимин жашоо турмушта жакшынакай колдонуп атышат. Жылдыз айылында ФАП 2018 жылы курулуп баштап 2020 жылы ишке кирген. Ага чейин айылдын жашоочулары барачный дом бар болчу, квартирага берилчи. Ошол жактан буга чейинки эжебиз, медсестра эжебиз көрүп карап турчу ошол жерден. Андан кийин 2020 жылы арабтар салып берген. 2020 жылдан баштап иштеп баштады. Азыр биздин бардык населениябыз 767 киши. Анын ичинен кант диабети менен ооругандар бар, гипертонический болезньдер бар, боюнда барлар, балдар прививка алып турушат. Ай сайын профилактикалык прививкаларды алып турушат. Беременныйлар көзөмөлдө келип көзөмөлгө туруп эме болуп турушат, көзөмөлдө болуп турушат. Биз бияктан деген көбүнчө профилактикалык прививкалар жасап турабыз. Кант диабети менен ооруган адамдарды эми мындайча айтканда баарын эле карап турабыз. Биздин жумуш эми айылдагы эмне оорулар болбосун, ошолордун баары менен эле иштешебиз да. Биздин жумушта азыр убактылуу экөөбүз иштейбиз. Штатка байланыштуу азыр мага бир эле киши иштегенге болот. Анткени населениябыз аз. Бул Жылдыз айылы Ак Суу районунан 30 километр алыстыкта турабыз райондан. Айыл өзү чакан, биякта бир 140 түтүн бар, миңди чамалап население миңди чамалайт. Эми айыл деген негизи эле бул дыйканчылык менен эле алектенишет, жер себип, мал чарба кармап эле. Азыркы учурда Жылдыз айылы жакшы өнүгүүдөбүз. Өнүгүп мына жаңы мектеп салынып атат. Буюрса мына ачалып атат мектепти. Андан тышкары ФАП бар, садик бар, мектеп, мечитибиз бар. Өнүгүү жолундабыз. Буюрса Жылдыз айылы. Буяк деген жер көп иштеткенине байланыштуу буюрса кырман проектилерин өткөзүп атабыз. Кырманыбыз салынып калса, андан тышкары айылда бул 80-жыл айыл түптөлгөндө Жылдыз деген парк болгон экен да. Бул область боюнча жакшы парк болуп салыныптыр. Эми үстүнөн караганда бул Жылдыз деген жазуу болгон экен да, парк бактар менен тигилипчи. Буюрса ошол парктын дагы проектисин бүтүргөнгө аракет кылып атабыз бүгүнкү учурда. Бүтсө ал дагы бир жакшы салым болот да. Ошо парктын бир бурчуна маданият үйүн дагы кытчы кетсек деп атабыз. Бул айылда маданият үйү жок болгондуктан негизи керек экен бул айылгачы. Ошо маданият үйүн дагы проектисин ошол жерге кошуп, буюрса бул эми алдыга коюп атабыз максат кылып. Андан тышкары бул айыл Ак Суу району боюнча 15 айыл таза суу проектисине кирген. Ошонун бирөөсүндө барбыз. Кудай буюрса 27-жыл менен таза суу проектиси келип, суу киргизебиз деп атышат да. Жылдыз айылы деген чакан айыл болгондуктан ынтымак жакшы айыл да. Мындан бир 2 жыл мурун бир эжекебиз ушундай бир алдамчылык эме менен үйүн алдырып жаздады да. Ошону айылдын ынтымагы, жаштардын колдоосу менен ошого акча жыйнап, ошол үйдү кайра алдык да. Бул жалпы эл акча жыйнады. Жалпы эл эми мындай кыргыз эли башына кыйынчылык келгенде жакшы колдоо көрсөткөн бири-биринечи. Ошондой кыйынчылыктар келгенде айыл жакшы ынтымакта, акча чогулта коюп, бири-бирине жардам бере коюп, жакшы көмөк көрсөтүшөт да.